Дем алыш күндөрү Борбор Азия өлкөлөрүнө жаан-чачын алып келген циклон бүгүн таркай баштады. Ал азыр Өзбекстан жана Түркменистандан таркап, Казакстандын түштүгүнөн, Кыргызстандын батыш түштүгүнөн жана Тажикстандын түндүгүнөн орун алды. Бул циклон эртең кайсы өлкөлөргө жаан же кар алып келет? Мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Этникалык кыргыздар жайгашкан Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Асманды булут каптап турат. Циклон Казакстандан таркай элек. Эртең Борбор шаары Астанада жана түштүктө жайгашкан Алмата шаарында кар жаашы күтүлөт. Өзбекстандан циклон таркап кетти десек болот. Бирок өлкөнүн чыгыш жээгинде жайгашкан Фергана өрөөнүндө түнкүсүн жааган кар күндүзү токтойт. Ташкент шаарында жана алыс жайгашкан Нукус өрөөнүндө күн чайыттай ачык болот. Каспий деңизине жакын турган Түркменистанда циклондун изи да көрүнбөйт. Ошон үчүн эртең Дашоғыз өрөөнүндө жана Борбор шаары Ашхабадта абанын температурасы жогорулап, күн жылмайып турат. Тажикстандан циклон толук таркай элек, кээ бир аймактарда кар жаашы күтүлөт. Эртең Душанбе шаарында күн ачылып кубандырышы мүмкүн. Хорок өрөөнүндө түнкүсүн жааган кар эртең менен токтоп, күндүн бети көрүнө баштайт. Ходжент шаарында болсо асман ачылып, термометр көрсөткүчү +11 градусты көрсөтөт. Кыргызстанда эртең кээ бир райондордо бир аз кар жаашы күтүлөт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы дээрлик өзгөрбөйт. Эскерте кетелик, дем алыш күндөрү жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Каракол, Эңилчек, Алабука, Канышкыя жана Красная Горка, Акташ автоунаа жолдорунда кар көчкүчүшүүсү жана кар күткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Мына ушундай аба ырайы өз ордунда турбай өзгөрүп турат. Андыктан 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.